Баткен районындагы Боз Адыр айылынын тургундары сайыз убагынан бери эле Сок дарыясынан суу чыгарып бак тарагына пайдаланып келишкен. Бирок дарыядан чыккан канал Сок анклавынын аймагынан өткөндүктөн ар жыл сайын эки эл ортосунда чыр-чатактардын себебине айланган. Анткени кошуна өлкөнүн Шархабат айылынын тургундары ар кайсы жерден сууну буруп алып, Боз Адыр айылында сууга суу тартыштыгы жаралган. 50%ке чейин суубузду алып турган. Сүйлөшүүлөргө келишпестиктер жаралып, ошол айылдан суудун жетишсиздигинен улам эки арыгыбызды булар дагы пайдаланат, ар жерден ачып алып, же бир негизги бир жок эле бир кичине бир эле себептерден улам чоң көйгөйгө айланып суубузду таштап, ушундай көйгөйлөр илгертеден болуп келген. Кандайдыр бир тополоңдон кийин элдин арасында ар кандай адамдар бар. Жакшы дагы бар, жаман дагы бар. Ошондой арадан чыккан адамдардын арасына кирип, бир аз тополоңдо болгон. Мурда бир убакта тосуп алып, шалегишип тажиктер. Кийин кыргыздарга кысым көрсөткөндөй кылып жүргөн. Эл аралык уюмдар аркылуу Суу башы айыл аймагынын жетекчилиги тарабынан Сок дарыясынан чыккан каналды чоңойтушкан. Курулуш иштерине кошуна өлкөнүн жарандары да кол кабыш кылышып, Шархабат айылынын тургундарынын техникалары тартылган. Анткени буга чейин суунун көлөмү көтөрүлгөн учурда каналды суу алып кетип, эки эл да сууга суусуз калган жагдайлар болгон. Бул ишти кылып аткан учурда Өзбекстандын Шархабат айылынын дагы КАМАЗдарын ишке тарттык, алар дагы жардам беришти. Мына насостон эки насостун аралыгындагы 9 километр жердеги ремонт иштериге дагы ушул Шархабат айылынын тургундары жардам беришти. Бул бизге эле эмес, Өзбекстан Шархабат айылынын тургундарына да өтө кызмат кылып атат да канал. Азыркы учурда эки эл бир пикирге келишип, сууну мөөнөтү менен пайдаланууда. Чыр-чатактардан улам эки тарап да сууга жетпей келген болсо, быйылкы жылы Боз Адыр айылында суу тартыштыгы болгон жок. Ар бир кожолукка 12 соттуктан жер бөлүнгөн. Андагы бак тарактарыбызга кыйынчылыксыз суу жеткирдик дешет жергиликтүү тургундар. 7 километр эме аркылуу келет, ошонун бир 3 километри ошо Шархабат айылынын теги аркылуу өтөт. Ошо баягы бизде негизинен мына ушул баягы поливной деп коет, сууга суу мезгили учурунда кичине суу тартыштык болот. Бирок ошондо бизде график түзгөн дагы ошол график боюнча ичип, быйылкы жылы бизде ушул суу маселеси сууга суу мезгилинде жакшы эле болду. Кудай таала насип кылган битте арыгдан хаммамыз суу ичебиз. Биз бир арыктан баарыбыз суу ичебиз. Биздин аймагыбыздан 3 арык агып өткөн. Кошуна жашагандыктан бири-бирибиз менен карым-катнашыбыз да жакшырып жатат. Биргеликте каналдарды тазалап, мунаса менен сууну пайдаланабыз. Өлкөбүз башка болсо да, айыл ичиндеги мааракелерге барып турабыз. Карым-катнашыбыз жакшы. Потияга боруп, келип, паспорт оркалуу асосан борду келдimiz жакшы. Сок дарыясынан чыккан канал аркылуу Суу башы айыл аймагындагы 30 гектар жер аянтына 300 куб сууга суусу жетиштүү. Келечекте дагы да суунун көлөмүн көбөйтүп, пайдаланылбай жаткан жер аянтына да суу жеткирүү пландалууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.